Саида Зуннунова бала жыты. Өзбек тілінен қырғыз тіліне құдырған М. Алишер. Әңгіме. Демалыш күн болған үшін бе көчелер демейдегіден қымғуыт. Тротуарлар бала жетегілеген аялдар менен қолтықташып жүрген жаштарға жиық толған. Адамдар жай варақат, шайыр шаттық менен жай ағылуда. Алар коляскаларда таттуу уктаваткан наристелерге, маекке берилген кары энелерге кубанычтуу таазим кылып өтүшүүдө. Кинотеатрдан дүрбөп чыккан адамдардын арасынан эки сырдаш бери карай бөлүнүп басышты. Алардын бири аппак жүз арчысы менен желпинип, курбусунун билегин кыса кармап, "Апам аябай кабатыр болуп атса керек", деди. "Сен эмне, жаш бала белең?" "Кош бол курбум. Айтмакчы, күйөөң командировкадан келгиче биздин үйгө эле барып жатып келсеңчи, аябай кусаланып жүрөмүн. Учурдан пайдаланып, мукум кангача сүйлөшүп алат элек." "Өзүң жүрө, андан көрө биздикине. Эч ким кокуй карачы, күн батайын деп калыптыр. Анын үстүнө үйдөгүлөргө айткан жокмун. Кош." Ал курбусунун колун кысып, жалгыз калтырып баратканына кечирим сураган теризде жалооруй карап койду да, адамдардын агымына сүңгүдө. "Шахзада, телефон чалып тур." Шахзада артына кылчайды. Жалгызырап турган курбусуна көзүн кысып коюп, "Болуптур" дегендей башын ийкеди. Шахзада эртең менен үйдөн чыгып баратып, апасына тез эле кайтып келем деген болчу. Бирок курбусу күйөөсүнүн командировкада жүргөнү үчүн жалгызсырап аны кое берген жок. Ошентип алар шаар аралап кечке жуук киришкен эле. Шахзада адамдарды аралап аялдаманы көздөй шашылып баратты. Улгайган апасынын көңүлүнө не ойлор келгенин ал билет. Эртеден бери каалганын түбүнө 100 жолу келип жол караган чыгар. Кеч күздүн муздак желе билектерин чыйрыктырды. Эртелей эле келем деп жылуу кийиңер эмес. Трамвайга түшкөндө жылуу аба каптай берди. Кара атлас көйнөгүнүн жакасын түзөп, айланага көз чаптырды. Орто ченде бош турган орунга келип отурду. Сумкасын тизесине коюп, жазылып кеткен бир өрүм чачын өрө баштады. Ошол учурда капысынан жаш баланын чырылдап ыйлаган аянычтуу үнү жолоочуларды чочутуп жиберди. "Апа, апа кем?" 4-5 жашар кыз анын мойнун бек кучактап калды. Шахзада эч нерсеге түшүнбөй таң калды. Тизесиндеги сумканын жерге түшүп кеткенин да байкаган жок. Мойнунан наристе кыздын аппакай назик колдору оролуп калган болчу. "Мен сиздин келишиңизди сезген элем. Апам ооруканадан сөзсүз келет, айыгып келет дечимин. Үйгө баратасызбы, апа? Апаке?" Кыздын жумшак чачы Шахзаданын толмош жүзүнө жабышып, жанга жагымдуу жыты буркурап, каңыл жарына уруп турду. Жолоочулардын бири да унчугушпайт. Кимдир бирөө эмнегедир оор дем алып үшкүрүнөт. Кара костюм кийген орто бойлуу, ыраңы бозоруңку жигит кыздын билегинен тарткылап атты. "Дилбар, мага карачы, Дилбар." Шахзада бул окуяга эми түшүндү окшойт, мээри менен кыздын чачын сылады. Аны бооруна кысты. Жигит калтыраган колу менен сумканы Шахзадага узатты. Сол колдо булам кыздын жеңинен тарткылай, каргылданган үн менен "Дилбар деп атам мен сага", деди өтө аянычтуу. Трамвай кезектеги аялдамага келип токтоду. Жигит түшүүгө аракеттенди, бирок кыз Шахзаданын кучагынан чыкпай койду. Ага бек жабышып, мойнунан, солкулдаган көкүрөгүнөн ысык жыттап жатты. Ооба, ал адам баласы үчүн баарынан таттуу, баарынан ыйык көргөн эне жытын издеди. Шахзада кучагында балапандай туйлаган наристени бооруна баскан боюнча трамвайдан түштү. Оор абалда калган жигиттин ыраңы бирде бозорсо, бирде кызарат. Алар жолдун чет жакасына өтүштү. Жигиттин кирпиктери ным тартып, Шахзадага түз кароого кудурети жетпей турду. "Кечиресиз, сизди апасына окшотуп атат. Окшош экенсиз." Ал кыздын колунан тарткылады. "Дилбар, апаң кийин барат. Ооруканада бир аз жумушу бар экен. Мага карасаң?" Эми ал кызды ачуулана тартып алды. Кыз ага көнбөй жертепкилеп Шахзадага талпынат. "Апам, апа киме барам? Дагы кетип калабы ал?" "Жок, кийин барат." Заматтын ичинде айланага адамдар топтолду. Кыжалат болгон жигит кызын кучактап, токтоп турган трамвайды көздөй чуркады. Адамдардын арасынан кыздын аянычтуу үнү даана угулуп турду. Бул окуяга түшүнбөгөндөрдүн кээ бирлери
эс үчүн жоготуп турган шахзадага тигилишсе, айрымдары аны жеп ичүүдөй жаман карап өтүшүүдө. Трамвай жүрүп кетти. Тегерете турган адамдар да таркашты. Шахзада эмне деген окуяга туш келгенин эстей албайт. Көчөлөрдө чырактар жанды. Кечки муздак жел шахзадага буур ачыгансып, жүзүнөн, чачынан сылаглады. Ошондо гана ал мойнуна курулган наристенин назик колдорун эстеп жүрөгү сыздай түштү. Көөдүн ысып, денеси чымырады. Бул от анын жүрөгүнө чейин жайылганда, сезиминде кандайдыр бир үмүт сыяктуу таттуу ой балкып тургансыды. Кучагынан наристе баланы жыты аңкыйт. Бул жет аны санаага батырып мас кылып жибергенсиди. Ал ушул калыбында канча турганын сезген жок. Дарбазанын түбүндө жол карап отурган апасы шахзаданын жүзүнө карап коркуп кетти. Эмне болду сага? Ооруп калдыңбы? Жок, бир аз ошентип ойлодум эле. Апасы канчалык кыстаса да шахзада тамак ичпеди. Башым ооруп атат деп кара күчкө эле жатып алды. Кызынын көңүлдөгүсүнөн кабары жок байкуш эне санаага батып, өзүн коерго жер таппай атты. Анткени шахзада өткөн жылы апасынын көңүлүнө карап турмушка чыккан болчу. Жолдошу экөөнүн оттору күйүшпөй ажырашып кетишкен. Ушундан улам байкуш эне кызынын жүзүндөгү бир аз эле өзгөрүүнү сезсе өзүнөн көрөт. Тең туштарын жолуктуруп өксүгөндүр. Кайран гана жаштыгы ай өтүп баратат деп жүрөгү алеп жалеп болот. Ооба, шахзада чын эле күйөөсү менен көпкө жашаган жок. Балалуу да болушпады. Турмуш куруу тууралуу апасы ага эми ооз да ача албайт. Кичине эле сөз баштады дегиче шахзаданын ачуусу келип бир нече күн таарынып жүрөт. Шахзада түнү бою оналакта уктай албады. Көзү эми эле чырым эте түшкөндө наристенин апа келип бакырганы кулагына кайра угулгансып чочуп ойгонот. Дагы эле ошол назик колдор мойнуна ороло түшкөнсүйт. Дагы эле ошол чакымдуу жет буркурайт. Ал апасын ойготуп жибербейин деген ойдо козголбостон акырын үшкүрүнүп коет. Кыздын апасы өлгөн бекен? Же таштап кеткенби? Жок, өлгөн. Атасы байкуштун балачан туулган. Баардык кайгы муңу көздөрүндө толуп турат. Буларды канчалык ойлобойн деген менен такыр болчудай эмес. Кыздын жүзү кандайча эле? Жакшылап таанып албаганын карачы. Кап, аты эмне эле? Айтмакчы, Дилбар деп чакырды эле атасы. Таптым, Дилбар. Шахзада ушундай ойлор менен таңдатырды. Эртең менен апасы анын жүзүнө тигилип, кечээден бетер боору эзилди. Ал кызы турганча таттуу мастаба жасап койгон эле, шахзада мастабаны чала ичип жумушка кетти. Арадан бир нече күндөр өттү, бирок бул окуя шахзаданын эсинен чыкпады. Ал күндөн күнгө бул окуя жөнүндө көбүрөөк ойлончу болду. Ойлогон сайын ошол нарисе кызды дагы бир жолу көрсөм экен деп ынтызар боло берди. Дагы ошол назик, кичинекей, мойтойгон колдор мойнуна оролуп тургандай туйлат. Дагы ошол наристенин жанга жагымдуу жыты каңылжарын өрдөп тургансыйт. Апам келбей жатат деп жүрсөчү, албетте ыйлайт. Кантип кайдан издеп тапса болот? Шахзаданын басса турса ойлогон ой эле ушул. Көчөдө баратып элеңдеп жүрө турган болуп калды. Анын кыялында Дилбар да аны издеп жүргөнсүйт. Кокус эле келип, этегине жабыша калчудай күткөн. Бир күнү ал өзүнүн өзү эле куурчак дүкөнүнө кирип барды. Кана, эми лажы болсо, ушул куурчактардын баарын сатып ала койсо, Дилбарды издеп тапса да, куурчактарды анын алдына жайса, ошондогу Дилбардын жароокер көзүндөгү жылт дей түшкөн кубанычы шахзаданы түбөлүк бактылуу кылчудай. Чынында эле адам үчүн бирөөнүн ыраазычылык сезиминен кымбат нерсе барбы? Ооба, шахзада жалгыз Дилбардын гана эмес, бүтүндөй бир үй бүлөнүн ажарын ачала турган мейирбан боорукер кыз. Чын эле шахзада куурчак дүкөнүнөн куру чыгып кете албады. Бир сонун куурчак сатып алды. Куурчактын тим эле жаны бардай. Карачы, куурчактан Дилбардын жакымдуу жытына окшош кандайдыр бир жыт аңкып тургансыйт. Бул куурчак шахзадага эң жакын медер болду. Апасы кызынын куурчак сатып келгенине аябай таң калды. Ага көпкө чейин суроолуу тигилип турду. Бирөөгө алдым. Кыска гана жооп берди ал. Ошентип ал түнү бою кирпик какпады. Дилбар жөнүндө ойлоп кусаланды.
Кандай болбосун аны издеп табам деген бүтүмгө келип токтоду анын кыял кеч ою. Бирок кандай кылып кайдан табат? Чоң шаар болсо, эл көп. Айтмакчы, ошондо дем алыш күн беле. Балким алар куурчак дүкөнүнөн чыгып келе жатышкан чыгар. Ооба, эми таптым. Ошондой болсо керек. Дем алыш күнү ал куурчак театрынын алдына барып, канча болсо да күтүп турат. Шахзаданын көңүлү күтпөгөн жерден түштү. Дилбарчан, кызгалдагым, иши кылып өксүбөгүн. Мен албетте барам, издейм сени. Шахзада дем алыш күнүн куурчак театрынын айланасында өткөрдү. Көптөгөн жаш балдар келишти, бирок Дилбар келген жок. Балким ал ыйлай берип ооруп калган чыгар. Шахзаданын жүрөгү эзилип кетти. Ошол учурда ал үнүнүн жетишинче «Дилбар!» деп кыйкырып, бүткүл шаарды кезип чыгууга даяр эле. Бирок эртеден кечке Каражанын кар чуруу иштеген адамдан бетер жанчылып, куурчагын колтугуна кысып, араңдан зорго үйүнө келди. Эне байкуш эч нерсеге түшүнө албайт. Же сурайын десе жүрөгү даабайт. Тууба, белекке алып кеткен куурчакты кайра алып келди. Бир нече дем алыш күндөр мына ушинтип өттү. Куурчак жума сайын Шахзада менен бирге көчөнү кыдырып келет. Мына бүгүн да дем алыш күн. Шахзада адаттагыдай эле көчөгө камынып атат. Тегине ал куурчакты колуна алды. Бул жолу байкуш эне чыдап тура алган жок. Ай кызым, каякка баратасың деги? Эмне үчүн мынтип түнт болуп кеттиң? Айтчы секет кетейиним. Муну кимге сатып алгансың? Ушул куурчактын эсин издеп жүрөм. Тууба десе, деди эч нерсеге түшүнбөгөн кемпир. Көчөдө эл көп, бирок Шахзаданын эч ким менен иши жок. Ал адаттагыдай эле куурчак театрынын жанына шашылып баратты. Дилбар аны ошол жерде күтүп тургансыйт. Шахзада аптыгып жетип келди. Айланага жай көз жүгүрттү. Балдар театрга кирип атышат. Дилбар жок. Үмүтсүздөнгөн Шахзада сумсайып отургучка көчүк басты. Жүрөгүнүн түпкүрүндөгү үмүт оту кайрадан алууланды. Көздөрүн театрга кирүүчүлөрдөн айырбайт. Театрдын алды бирде кымгуут, бирде бош болуп калат. Ал болсо телмирген. Мына чочуп кетти ал. Өз көзүнө өзү ишенбегенсип, адамдарга жакшылап карады. Дилбар, ошол атасы экөө келе жатышат. Ыраңы бир аз азып калганбы? Шахзада кантип ордунан туруп аларга утурлай чуркаганын байкабай калды. Дагы ошол аянычтуу үн жаңырды. Эми Шахзаданын кучагында Дилбар эле эмес, Дилбардын койнунда Шахзада да мээримин төгүп жашып кетти. Апа, алтыным. Кызым менин, акырын таптым сени. Шахзада кызды бек кучактап, кайра анын жүзүнөн, чачынан, уурттарынан жыттап жатты. Кубанычтын күчүнөн улам көздөрүнөн мончоктоп жаш кулады. Селейип калган жигит бирде жертиктеп, бирде оорулутунуп коет. Бул окуянын акыры эмне менен бүтөөрүн билбейт. Апа, мен театр көрбөймүн. Үйгө эле кетели, болбосо дагы кетип каласыз. Болуптур кызым. Эми мен эч жака кетпейм. Эч кайда кетпейм. Мына сага куурчак сатып келдим. Дилбардын көздөрүндө кубанычтын сансыз учкундары пайда болду. Куурчакты кучагына бек кысты. Оор жоготуусун кайра тапкан адамдай көпкө чейин туп-тунук ууртунан жан иргиткен күлкүсү төгүлүп турду. Рахмат апа. Жигит да эми өзүн демейдегиден алдаканча эркин сезип калган эле. Ал: Дилбар, театрга киребизби? Деп сурады кызынан. Жок, үйгө кетебиз, апам менен. Эми кое бербейм. Ал Шахзаданы бекем кучактап алды. Үчөө артка кайтышты. Жигит Шахзадага улам карап коет. Ал эми Шахзада жигитке карабаса да, анын жүрөк сезимин, ыраазылыгын сезип баратты. Жигит такси токтотту. Машинада деле Дилбар Шахзаданын кучагында отурду. Атасына болбой койду. Кыз менен алек болгон Шахзада таксинин кайда, качан келип токтогонун да сезбей калды. Алар жол боюндагы көк каалганын тушуна келип түштү. Жоне, апам келди. Апамды таптым. Апам. Шахзада менен жигит каалгадан кирелектеле босогодо орто бойлуу, жашы 55 чамасындагы ак чач аял пайда болду. Ал Шахзаданы көрүп таң калды. Анан ал кучагын кең жасып, Шахзаданы кучактады. Өтө бир аянычтуу үн менен күбүрөндү. О, Кудай,
Çinele balam tirilip gelgen Turbay. Çölekim. Kuddu özü, Kudaya şükür. Özümdün ele balam gelgen Turbay.